армысыздар. Дагы бир жаңы сайтка кирип жатам. Бул дагы хайп проект. Бул сайтка мен өзүңүздөр көргөндөй $10 салып алдым. Акча салыш үчүн бул жерди басып, анан бул жерден адрес алып, ушул адреске акча которгондон кийин 3 мүнөттүн ичинде келип түштү. Эми биз үчүн VIP бир ачык. Азыр бул жакка кирип, бул жерди басып 60 күн иштеп берет дейт. Күнүнө 15% түшүп турат деп. Заданияны аткаралы. Эми $10 алдык да, биздин балансыбызда $1,5 калды. Бул $1,5 чыгарып алсак болот. Мына достор, $1,5 деп жаздык. Бул жерге TRC20 адресин койдук. Бул жерге пароль жаздык. Эми конфирмду басабыз. Успешно кетти. Азыр мына финансы деген жерге кирип көрсөк болот. $10 салынганы турат. Бул жерде 14-53 мүнөт өткөндө $1.50 чыгарганыбыз турат. Азыр түшүп калат. Биз Trustwalletке чыгарганбыз. Азыр киребиз Trustwalletке. 75 болуп турат. Мынакей балансыбыз 77 болду. $1,5 чыгардык. 133 сом болот экен. 14-54 мүнөт өткөндө биздин балансыбызга келип түштү. Бул жактан 53 мүнөт өткөндө чыгарган экенбиз. 53 мүнөт баягы 40 секундаларында чыгарган экенбиз. Ушу 1 мүнөттүн ичинде акчабыз келип түштү. Акчасы чыкты. Азырынча төлөп жатат. Бирок албетте риск бар достор. Азыр VIP тарифтери боюнча сиздерге тааныштырып кетсем, 10% салып, 10% салып күнүнө 15%, $10 салсак күнүнө 15% түшүп турса, VIP-де $100 салсак күнүнө 18% түшүп турат экен. Ошондо $18 болуп калабы? Ал эми $1000 салсак 21% түшүп турат экен. $1000. Ал эми VIP 4-тө $5000 салсак, анын 24% түшүп турат экен. Ал эми VIP 5-те $20000 салсак, анын 30% күнүнө түшүп турат экен. Аябай VIP-тер кымбат экен достор. Ошондуктан эң кичинекей VIP-ни алдык. $1,5 чыгарып алдык. Кудайым буйрса акчабызды актап алабыз, актап кошумча пайда табабыз деген үмүттө иштеп жатам. Ошентсе дагы риск бар достор. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, бул жерден копровайд этип алабыз адрести. Ушул адрес аркылуу адам чакырсаңыздар, сиздерге VIP уровеньден түшүп турат. Албетте команда түзгөнүңүздөр жакшы. Өзүңүздөр көргөндөй VIP уровеньден акчасы түшөт. Биринчи линиядан 10, экинчи линиядан 3, үчүнчү линиядан 2% акча түшүп турат экен. Жалпы мына сайт ушундай экен достор. Өзүңүздөр көргөндөй, албетте риск бар, себеби акча салып иштеп жатабыз. Риск кылам десеңиздер, иштесеңиздер болот. Эч кандай карыз алып, же болбосо кредит алып акча салбаңыздар. Ашыкча акчаңыздар болсо гана иштеп көрсөңүздөр болот. Барыңыздарга ийгилик.